Күндөрдүн биринде базарда абдан кызык сатуучу пайда болду. Сатуучу товар коюлуучу үстөлдүн үстүнө оозу бекитилген бөтөлкөлөрдү тизип койду. Ал бөтөлкөлөрдүн ар бирине бардык көйгөйлөр үчүн дары деп жазылган 4 жартчы барак жармаштырылыптыр. Баягы сатуучу элге анын дарысы бардык көйгөйлөрдөн, жубайлардын ортосундагы уруш талаштан, балдардын тил албастыгынан, адамдардын бири-бирине болгон жек көрүүсүнөн жана ушул сымал чыр-чатактардан арылтуу кудуретине ээ экендигин жар салып жатты. Аңгычакты бир жаш жигит чечкиндүү басып келип, сатуучудан укмуштуудай дары куюлган бөтөлкөлөрдүн бирин сатып алды. Заматта кызыккандар жигитти тегеректешти. Жаш жигит чыдамсыздык менен бөтөлкөнүн оозун ачты да, анын ичинен бүктөлгөн кагазды гана сууруп чыкты. Ал кагазды ачып жатып, анда чоң тамгалар менен жазылган «сүйүү» деген жалгыз гана сөздү окуйт. Көздөрүн алайта таң калуу менен карап турган адамдарга сатуучу мындай деп жооп берет: эгерде силер «сүйүү» деген сөз өзүнө эмнени камтыса, ошолорду гана аткара баштасаңар, анда анын ажайып күчү силердин жашооңордогу түшүнбөстүктөрдөн, көйгөйлөрдөн арылтып, баарын чечип берет. Адамдарга сунуш кылынган бул рецепт чынында эле укмуштуудай сонун. Сүйүү бул ааламды кармап турган мыйзам жана жашоонун негизи. Качандыр бир учурда сүйүү адам тарабынан тебеленип, тепселип, унутулуп калган болсо да, бүгүнкү күндө ал ааламдагы жарык жана ыйык сезим болуп келет. Жаратылгандын баары ааламды улуу сүйүү курчап тургандыктан бар болуп турат. Адам гана ошол сүйүүнү баалай албагандыктан, колдоно билбегендиктен көйгөйлөргө дуушар болуп келет. А сүйүүнүн сапаттары тууралуу ыйык жазуу мындай дейт: сүйүү чыдамдуу, боорукер, сүйүү көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт, адепсиздик кылбайт, өз пайдасын көздөбөйт, ачууланбайт, кек сактабайт, адилетсиздикке кубанбайт, чындыкка кубанат, баарын жаап коет, баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт. Сүйүү эч качан токтобойт.